Салам достор. Кыргызстанда акыркы күндөрү криптовалюта темасы актуалдуу болууда. Ошондуктан биз азыр Бишкектин жарандарына ушул криптовалютага тиешелүү суроолорду берели деп чечтик. 7 суроого толук жооп бергенге 1000 сом, 5 суроого жооп бергенге 500 сом, 3 суроого жооп бергенге 200 сом. Анда эмесе достор кеттик. 7 суроого жооп берсеңиз 1000 сом утукай болосуз. 5 суроого жооп берсеңиз 500 сом, 3 суроого жооп берсеңиз 200 сом. Криптовалюта деген эмне? Криптовалюта деген криптовалюта. Анымды билбейм мен андай. Криптовалюта? Криптовалюта деген бул жанагы Криптовалюта бул мындайча айтканда, жалпак тилде айтканда менин оюм боюнча онлайн акчалар. Аны чыгарып алса реально боло турган акча. Мындай дагы да тагыраак толугураак жооп бере аласызбы? Бул криптовалюта биткоиндар. Биткоин монеталар. Биржевая валюта, которая оплачивается онлайн. интернет-валюта. Менин оюм боюнча. Кандай валюта? Интернет-валюта. Криптовалюта деген жаңы банктарда эметкен. Биржа деген эмне? Биринчи суроо бул криптовалюта деген эмне? Билбейм насколько. Şu криптовалюта деген шуну билген эди криптовалюта. Маалымат боюнча мен башка өлкөлөрдүн криптовалюта менен иштегендерин угуп көрүп жүрөм. Эң жакшы ийгиликтерге жетишет экен. Эми бизде анын жолун, иштөө жолдорун билбейт окшойбуз. Бизде кеңири маалымат жок. Криптовалюта? Криптовалюта деген эмне? Криптовалюта деген эмне? Акча бердиң? Бұл криптовалютадан цифровой валюта десек болады. Азыркы замандын акчасы мындайча айтканда. Криптовалюта – это визуальные деньги. Криптовалюта жаңы эмеби? Акчабы? Сиздин түшүнүгүз боюнча. Эми жаңы валюта да ошо. Криптовалюта деген эмне? Скрипка валюта, билбейт мам. Криптовалюта деген азыр чыгып аткан жанагы акча болуп эсептелет, жанагы тыйындар. Криптовалюта деген менимче баягындай пирамида оюнга окшош окшойт го мен. Жанагындай эмне сатып алышат экен, Кандай жооп берейин? Өзүңүздүн түшүнүгүз менен. Түшүнүгүм боюнча бул бизнес. Криптовалюта бул акча табуунун жолу. Криптовалюта бул эме сандар боюнча эме акча, бирок биздин Кыргызстанда али күчүнө кире элек, мамлекет тарабынан уруксат бериле элек. Криптовалюта азыр дүйнө жүзүндө күч алып аткан акча иштеп табуунун бир жолу деп ойлойм. Менин оюмча ошол. Экинчи суроо бул биржа деген эмне? Биржа, билбейт. Экинчи суроо бул биржа деген эмне? Кандай болуп иштейт? Эмне деген? Биржа. Биржа? Биржа деген эмне? Интернет-система, на которой торгуют разными биткоинами или еще что-то. Типа интернет-магазина. Биржа деген ошо криптовалютанын эмеси. Биржа деген эмне? Биржа, билбейт. Биржа бул бир уюм. Биржа аркылуу ар кандай иштер жүргүзүлөт. Биржа билбейт экенмин. Биржа? Толук маалыматым жок экен. Биржа валюта деп. Биткоиндар сатып алып же сатып аткан учурда монча ценага чейин көтөрүлгөндө уже можно продать, же болбосо эме түшкөндө монча жерден сатканга болот деп өзүнчө автоматически сата турган болуш керек. Биржа деген эмне? Биткоин деген эмне жана ал качан чыккан? Биткоин толук түшүнүгүм жок. Биткоин Жана качан чыккан? качан чыкканын билбейм. Бул деле жана
аны деле билбейт экенмин, бирок түшүнүгүм боюнча неме доллар сыяктуу эле бул деле бир валютанын бир түрү болуш керек. Биткоин деген бұл дүйнөлүк уюм го дейм. Кризис баягы акча сыяктуу да мен түшүнүгүм боюнча. Жок, аны билбейм. Жок, кандай да. Биткоин 2005 канча чыкты? 2005 чыкты, 2015 чыкты. 2009. биткоин толук болбой калды. Чоң рахмат байке. Биткоин ошол азыр криптовалютанын бир түрү, мындай сом, рубль дегендейчи. Биткоин неме дегендер. Кайсы жылы чыкканын точно билбейт экенмин. Рахмат. Примерно 2014 ушундай болуш керек азыр. Биткоин менин оюм боюнча 2009-жылы чыккан. Бул эң биринчи чыккан монеталардын бири болсо керек менин оюм боюнча. Биткоин? Не знаю, честно. Жок, билбейт экенмин. Биткоин деген эмне качан чыккан? Мелодия. Мелодия? Да. Биткоин уктуңуз беле? Биткоин уккам, ошо криптовалюта сыяктуу, Билбейт экенмин. Биткоиндин бул тошуна чыккан жылы белгисиз. Биринчи пайда болушу 2009-жылы пайда болгон деген иш бар. Ошо япониялык киши аты ким эле? Атын эсте албай атам. Ошо япониялык киши тарабынан ойлонуп табылган делинет. Бирок чыныгы ошол ээси ким экени деле белгисиз болсо керек. Биткоин деген бул эмне өзү? Биткоин бул криптовалюта. Блокчейн деген эмне? Блокчейн деген ошол криптовалютаны жүргүзүүдөгү ошол мындайча айтканда ошол криптовалютаны алмашууда ошо ортодо роль ойнойт да ошо блокчейн. Толук жооп жок, Блокчейн. Билбейт экенмин. Блокчейн. Какое-то бир предложение болсо керек. блокчейн эле түшүнбөйт экен. Блокчейн ошол түшүнбөйт экен. Блокчейн бирок эме эмеспи? Мисалы үчүн сиз өзүңүз эме түзүп аласыз. Өзүңүздүн сайтыңызды түзүп аласыз да, мына биткоин деген сыяктуу. Биржа, блокчейн, брокерлик, трейдерлик боюнча мамаңыз барбы? Блогерлик. Брокер. Биржа, блокчейн, брокерлик, трейдерлик түшүнүңүз жок, Брокер деген ким? Брокер деген ошол алып сатып иштеген адам, криптовалютаны ошо. Толук жооп барбы? Толук жооп. Брокерди бул деген өзү кесип бул делечи, азыркы замандын кесиби болуп калды. Ошол криптовалютаны алып, кайра сатып иштеген адамды түшүнөм. Мындайча айтканда ортомчу, Ортомчу. Трейдер деген? Трейдер да азыр ошол замандын талабын ошо криптовалютанын чөйрөсүндөгү да кесип. Тоже өзү менен өзү иш алып барган, мисалы, бирөөгө өз каран эмес, өзү алып сатат или мындай кандай бирөөгө өз каран эмес да, өзү алып иштейт да. Дүйнөлүк биржадан өзү алып сатып, эч кандай ортомчусу жок алып сатып иштеген адам, Трейдер деген. Брокерлер ошол булар жаратат, биткоин, тифкоин дегендерди. Биткоинди жараткандар корейстер дегенби, япондорду деген ошол жараткандар. Анан булар эми блокто ойсола алат экен да, мындай. Сиздин акчаңызды жаап да сала алат, туурабы? Мындай урдап алат деген сыяктуу, туурабы? Трейдер деген ким? Жана ал кандай кылып акча табат? Трейдер. Бул алып сатуу боюнча иштеген эме болуш керек. Ортомчу. Трейдер деген ким? Ал кандай кылып иштейт? Кантип акча табат? Трейдер болсо бул ошол именно биткоин менен же башка монеталар менен иштеген адамдын өзү трейдер болот. Тифкоин? Первый раз слышу. Биткоин, криптовалюта. Тифкоинди уктуңуз беле? Ал деле ошондой. Алып көрдүңүз беле? Жок. Тифкоин? Тифкоин боюнча уктуңуз беле? Тифкоин, ооба. Тифкоин бул эме Кыргызстандын эмеси деп атканда, Кыргызстандын акчасы. Кыргыздар чыгарган эме. Кыргызстандан биринчи жолу чыккан валюта, электронный валюта. Түркияга, анан кийин дагы Россияга деди, ошол жака да чыгарып атабыз. Бул немеси көтөрүлүп атат деп атканда. Тифкоин негизи азыркы ошо элди алдап эле жөн эле криптовалюта деп атышат, бирок мен криптовалюта экенин ишенбейм алардын. Алар жөн эле монетаны алып сатып атышат да. Тифкоин уктуңуз беле? Тифкоин деген эмне? Жок. Тифкоин менин оюм боюнча, менин билишим боюнча бул
жанагы официальный биржага чыга элек монеталар болсо керек. Эмеден эксперименттен текшерүүдөн өтүп атканбы же адашып атамбы? Достор, өзүңүздөр көргөндөй, криптовалюта боюнча эч ким толук кандуу жооп бере алган жок. Болгону 3 киши 200 сомдук призди алды. Анда дагы толук жооп болбоду. Сиз дагы ушул биз берген суроолорго толук жооп алам десеңиз, комментарийге номериңизди калтырып коюңуз.